Тентек бакыраң. Бир калың токойдо ары кичинекей, ары тентек бакыраң деген бака жашаган экен. Ал жан жаныбарларга тиешип, аларды шылдыңдап, өзүнүн көңүлүн көтөргөндү жакшы көрчү. Суу жээгиндеги дарактын бутагына уя салган титирек куйрук жымчыктын уясын бузуп, суу ичкени келген бөжөккө балчык чачып, тыйынчыккандан ийнинен жаңгактарды ала качып сууга ыргытып, алдынан кокусунан чыга калып кирпини чочутчу. Чычкандын да тынчын алчу. Бакыраң, сен кандай жаман бакасың, элдин баарынын тынчын аласың, деп жактырбай нааразы болушчу. Кыскасы, бакыраң бакадан эч ким кутула алчу эмес. Мына ошондуктан жаныбарлардын баары аны жактырчу эмес. Ошентип токойдо жай айларынын баары ушундай болуп өттү. Күз айы да келип, көлчүккө муздак шамал сого баштады. Бул учурларда бакыраң суукка чыдабай үшүп жүрдү. Аба ырайы күндөн күнгө сууп, бакыраң бир нече жолу чүчкүрүп ооруп да калды. Мурдунан суу агып, башы катуу ооруган аз келгенсип, үнү бүтүп, чыкпай калды. Айласы кеткенде ал титирек куйруктун үйүнө баргысы келди. Титирек куйруктун уясы куштун жумшак жүнү менен толуп, аябай ысык болчу. Акыры бакыраң чыдабай дарактын түбүнө барды. Кырылдаган үнү менен: "Титирек куйрук, мен тоңуп калдым, катуу чыйрыгып калган окшоймун. Жакшы болгонго чейин уяңда жатып эс алсам болобу?" деп сурады. Муну уккан титирек куйрук жинекелип: "Жок, болбойт. Сен менин уямды сууга түшүргөнүңдү унутуп калдыңбы?" деп жооп берди. Бакыраң жер астындагы ийнине кирип бара жаткан коёнду көрүп: "Коёнек, мен ооруп жатам, чыйрыгып калыптырмын, куак, куак. Бир канча күнгө уяңа кирип эс алуума уруксат берчи", деп жалбарды. Аны көргөн коёнек: "Жок, жок, сенин кандай жаман ойдо экениңди ким билсин? Балким дагы тентек бир иш кылайын деп жатасың да. Бар, өз жолуңа түш", деп кутулду. Бакыраң башын жерге салып, тамагы үзүлгөнчө жөтөлүп, тыйынчычканга, чычканга жана ошондой эле кирпиге барды. Алар дагы жардам берүүдөн баш тартышты. Алар: "Сен сөзсүз бир нерсени бүлдүрөйүн деп жатасың. Сууңа бар", дешти. Бакыраң болгону бүтүн үзүп, акыры суунун жанына барды. Ал катуу жөтөлүп, мурдунан да суусу токтобой агып жаткан эле. Ошол учурда аны бир карыган бака көрүп калды. Иштин жайын түшүнгөндөн кийин ага боору ооруп, үйүнө алып барып, жакшы болгонго чейин бапестеп бакты. Убагында бакыраң бул кары баканы дагы капаланткан эле. Бирок кары бака ага капа болбой, кайра бакыранга жардам берди. Бакыраң күн өткөн сайын сакая баштады. Толук айыккандан кийин бакыраң кары бака менен башка досторуна кылган кылыктарын эстеп аябай уялды. Ошентип айлар өтүп, кыш кетип, жаркыраган жаз келди. Асман ачык күндөрдүн биринде көлчүктөн куак, куак деген добуш чыга баштады. Бул үн досторунан кечирим сураган бакыраң баканын үнү эле. Токойдогу жаныбарлар бакыраңдын мындай абалын көргөндө аны кечиришти. Бакыраң бака аларга ыраазы болуп, ошол күндөн кийин эч кимди капаландырбай калган экен. Достор, силер эч качан бирөөнү капа кылбагыла. Ар бир адамдын жүрөгү өзгөчө назик болот. Ошондуктан айланадагы адамдар менен ынтымактуу болуп, алардын дайыма ой пикирин угуп, сыйлай билгиле.